Салам барыңыздарга. Бүгүнкү видеодо мына ушундай сонун рулеттердин бир түрүн жасап көрсөтүп бермекчимин. Бул кызылча менен болмокчу. Жасалышы оңой эле. Ал үчүн бизге 500 грамм кызылча керек. Быш электеги салмагы 500 грамм. Ал эми 1-1,5 сааттай жумшартап бышырып алгандан кийин болжол менен 380-400 граммдай кызылча калат. Ошол кызылчаны мына ушундай сүргүчтөн өткөрүп алабыз жана толук муздаганча азырынча коюп турабыз. Эгер кызылча суулуу боло турган болсо, анда ашыкча суусу агып кете тургандай кылып тоор идишке салып коебуз. Ага чейин биз творожный сырды таразага тартып алабыз. Бир рулетке 250-300 граммдай колдонсок болот. Жана творожный сыр абдан коюу болгондуктан бир аз жумшартуу үчүн 3 аш кашык майонез кошобуз же бир аз сүт кошуп койсок болот. Жакшылап аралаштырып, творожный сырды жумшартып албасак, бисквитибиз аябагандай назик, жумшак болгондуктан жакшы майланбай жыртып салышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй өтө суюк эмес, өтө катуу эмес кылып жумшартып алабыз творожный сырды. Эгер абдан суюк болсо дагы агып кетиши мүмкүн, ошондуктан суюк дагы кылбайбыз. Ал эми толтурмасына бизге селедка керек. Мына ушундай балыкты тазалап алсак болот, же болбосо атайын тазаланган даяр селедканы да колдонсок болот. Бир рулетке бизге 150-200 граммдай керек. Чарчы кылып туурап алабыз. Жана бул жакка кааласаңыз көк пияз дагы кошсоңуз болот. Бирок көк пиязды эгер бир күн мурун жасай турган болсок, кошпой деле койгонубуз жакшы. Эми кызылча муздагандан кийин чай кашыктын учуна бир аз кара мурч кошобуз жана 4 аш кашык ун кошобуз. Ошондой эле 3 аш кашык майонез жана 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, бул жакка дагы жумуртканын сарысы дагы кошулат. Жумуртканын агы менен сарысын сөзсүз түрдө бөлүп алабыз. Сарысын кызылчабызга кошобуз, ал эми агын өзүнчө чалып алабыз. Ошондуктан жумуртканын сарысы менен агын бөлүп жатканда жумуртканын агынан бир дагы тамчы жумуртканын сарысы кошулуп кетпеши керек. Антпесе жакшы чалынбай калат. Кызылчабызды эми баардык азыктар менен жакшылап аралаштырып алабыз. Ошо менен даяр болот. Ал эми мен бул жакка 1 чай кашык кызыл боек кошуп койдум өң бериш үчүн. Бирок бул милдеттүү эмес. Эгер жок болсо кошпой деле койсок болот. Ал эми 4-5 грамм тузду кызылчага кошуп аралаштырып салсак болот. Ошондой эле жумуртканын агына деле кошуп койсок болот. 5 жумуртканын агын миксердин жардамы менен жакшылап 8-10 мүнөттөй чалып алабыз. Агарып, көбүрүп, коюу масса болгончо. Жумуртканын агы канчалык жакшы чалынса, ошончолук бисквит дагы жакшы көтөрүлөт. Андан кийин кызылчага 2 бөлүп салабыз дагы. Этияттык менен ылдыйдан өйдөнү көздөй аралаштырып отуруп, баардыгын тегиз аралаштырып алабыз. Жумуртканын агы эң негизгиси түшүп кетпеш керек. Ошондуктан этияттык менен шашпай аралаштыра беребиз. Эми духовканын идишине пергамент кагазын төшөп, ал кагазды дагы майлап койбосок, жабышып калышы мүмкүн. Жакшылап майлап алабыз дагы. Камырыбызды куюп, бетине баардыгын тегиздеп алабыз дагы. Духовканы алдын ала ысытып алабыз. Болжол менен 170-180 градуска ысытып, 10 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алсак болот. Ортосуна сайганда мындай кургак чыгышы керек, ошондо бышкан болот. Андан кийин сөзсүз түрдө бисквит толук муздаганча бир аз убакыт коюп коебуз. Бисквит муздагандан кийин гана бетине творожный сырды жакшылап тегиз кылып майлап чыгабыз. Ал эми селедканы болсо баардыгын бетине себелеп койсок болот, же болбосо бир четине мына ушундай узундан баардыгын салганда рулеттин так ортосунда гана калат. Эң биринчи ороп баштаганда эле жакшылап тыгыз кылып, үстүн баскылап, бир аз артка тартып, тыгыздап ороп алсак, рулеттин ортолору бош болбой жакшы оролот. Улам орогон сайын артка бир аз тарткылап, үстүн басып, жакшылап баардыгын аягына чейин ороп алабыз. Жана рулеттин башына дагы бир аз творожный сырдан жакшылап майлап, мына ушул эки кошулган жери жабыша тургандай кылыш керек. Андан кийин пергамент кагазын сөзсүз түрдө тазалап алабыз дагы, ошол эле кагазга ороп коебуз бир аз убакыт. Менде пергамент кагазы бир аз кыскараак болгондуктан мен эки кагаз менен ородум дагы, үстүнөн сөзсүз түрдө атайын тамак ашка колдонулган пищевая пленкага дагы ороп койдум.
ичине жыт быттар же болбосо суу, башка эч нерсе өтүп кетпеш үчүн кагаздан. Мына ушинтип жакшылап ороп алабыз дагы, эки четин байлап коебуз. Андан кийин бул рулетти 1-2 саатка тоңдургучка салып коебуз. Андан кийин алып чыгып кесе берсек болот. Жана рулетти эгер алдын ала жасай турган болсок, 1 суткадай салып койсок болот. Албетте тоңдургучка, бирок чыгарганда кесерде сөзсүз түрдө алдын ала чыгарып, бир аз жумшаргандан кийин гана кесебиз. Даамы бузулуп, аябай нымдуу болуп, суулуу болуп кетпеш үчүн тоңдургучта көпкө сакташтын деле кереги жок. 1 күн мурун жасайбыз же болбосо 1-2 саатка гана салып койсок абдан сонун болот. Меники 2-3 сааттай гана муздаткычта турду. Алгач тоңдургучта, андан кийин бир аз муздаткычта. Бир аз жумшаргандан кийин мына ушинтип оңой дагы кесилет. Андан кийин тарелкаларыбызга коюп, кооздоп, башка рулеттер менен баардыгын аралаш кылып салып, дасторконубузга кое берсек болот. Кыздар, видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө отзыв жазып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.